кемпир абышка майрамда бала бакырасы ылдый түшүп кетет экен, майрамдап келебиз деп. Мына тамагыңар даяр, малдын барын жайлап койдук, эми жакшынакай отуруп мына телевизорду көрүп жата бергиле деп кетип калат экен. Бала бакырасын учкаштырып өңөрүп алды ылдый жаккага. Абышка кемпир баарын жаап жаткандан кийин кемпири уйкусу келбей көпкө чейин толгонуп атып бир кезде айтат экен: "Абышка" дейт экен. Дегенде абышка "Эмне" дейт экен. "Ай, жаштык кесеске түшүп атпайбы атаң? Карачы бала бакыра кетсе, экөөбүз деле жаш болгонбуз. Өзгөчө менин эсиме түшкөнүм ушул 50 жыл мурун колумду ушундай кармалачу элең жуп-жумшак кылып, тим эле дене боюм эзилип кетчү эле" дейт экен. Десе абышка "Келе, азыр деле кармалайм" дейт экен. Абышканын колу кемпирдин колуна тийгенде кемпир бакырып эткен: "Кармабай кара жерге кир, колуң кыпкачпы же ат тишпи" дейт экен. "Ана эмне деп атасың? Жат!" деп кайра уйкуга кеткенде байкуш кемпир уктай албай "Абышка" дейт экен. "Ой, эмне" дейт экен. "Анда-санда бооларымды жыттагыла чыккан ошол да эске түшүп атпайбы" дейт экен. Десе абышка байкуш иптеп оодарылып: "Келе, азыр деле бир жыттап коеюнчу" дейт экен. Жакындаганда кемпир бакырат экен: "Жыттабай кара жерге кир, алдыгы сакалың эмне, темир щоткабы" дейт экен. Байкуш абышкага эрептеп жатып атса, кемпир уктабай карабайсыңарбы? "Абышка" дейт экен. "Ой, эмне" десе, "Анда-санда бо кулагымдын жумшак жерлерин тиштегилин да эске түшүп атпайбы" дейт экен. Десе абышка тамталаңдап туруп төшөктөргө тип эле тайтактап жөнөйт экен. Кемпир чочуп кетип: "Ай, каяка" десе, "Каякка эмес, жатып тур, протезди кийип келейин" деп.